Кыргыз-Тажик чегарасындагы 3 күндөн бери жүрүп жаткан эки тараптуу сүйлөшүү аяктады. Караван райондук ички иштер башкармалынын кызматкерлери мыйзамсыз баңгизат сатып жүргөн кылмыштуу топту колго түшүрдү. Алдыда бул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлардын кезектеги топтому. Кызматыңыздарда мен Айжамал Улжобай кызы. Саламатсыздарбы? Кыргыз-Тажик чегарасындагы 3 күндөн бери жүрүп жаткан эки тараптуу сүйлөшүү аяктады. Жыйынтыгында эки тараптын тең кызыкчылыктары эске алынып, орток пикирге келишти. Анда келишим түзүлүп, Ош-Баткен-Исфана каттама ачылып, Аксай-Тамдык жолу курулмай болду. Ал эми Тажикстандын Ворух-Хожа-Ало жолун асфальттоо каралды. Чегарадагы абал жөнгөрүлүп, шаарга убактылуу көчүрүлгөн аксайлыктар үйлөрүнө жөнөтүлдү. Кененирээк кийинки материал. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен чегарада абал жөнгөрүлдү. Натыйжада Аксай-Тамдык жолунун курулушу уланмакчы. Ал эми бир жумадан бери жабык турган Ош-Баткен-Исфана жолу ачылды. Мы решили так, мы все необходимые... Бир чечимге келдик. Мында эки тараптын тең кызыкчылыктары каралды. Эми курулушу керек болгон бардык жолдор курулат. Биз бул жакта сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Эми ишке ашырабыз. Сейчас мы их реализовывать будем. Эки тараптуу келишимде Тажикстандын Ворух айылына, Аксай айылын айланып өтүүчү айланма жолдун курулуусу жана аны асфальттоо каралган. Аны Кыргызстан тарап Аксай-Тамдык жолунун курулушу менен бирге бир убакта жүргүзөт. Пришли к единым решениям. Эң негизгиси орток пикирге келдик. Биз бул жерде Кыргызстанга да, Тажикстанга да ыңгайлуу шарттарды карадык. Эки өлкөнүн жарандары үчүн тоскоолдуктар алынды. Эми өткөрмө посттору болбойт. Учтены интересы как и кыргызской стороны, так и тажикской стороны. Эми эки өлкөнүн жарандары эки тарапка өтүүдө эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Анткени өткөрмө бекеттер алынып, документ текшерүүлөр болбойт. Алардын коопсуздугун камсыздоо үчүн эки өлкөнүн милиция кызматкерлери биргеликте иш алып барышат. Алдыда дагы ушул сыяктуу пикир келишпестиктер, инциденттер болбошу үчүн бул жерде эки өлкөнүн милиция кызматкерлери биргеликте көзөмөлдөп иш алып бармакчы. Очень важное слово, что исключительно совместное патрулирование. Учурда чегарада абал турукташып, Баткен шаарына убактылуу көчүрүлүп келинген 400дөй аксайлыктар кайрадан үйлөрүнө жеткирилди. Ал эми калгандары жакындарыныкында тургандыктан өз алдынча көчүп жатышат. Кече атайын буларды кайра эвакуация алып баруу иштерине уюштурдук. Баарына транспорт уюштурдук, сопровождение менен бусиктерге бирден ошол өзгөчө кырдаал министрлигинин жооптуу кызматкерлери турду. Жана алдында ошо ички иштер министрлигинин ошол ГАИ сопровождение менен коопсуздукту камсыздоо максатында атайын акырын колонна менен жеткирилди. 13-14 март күндөрү кыргыз-тажик жарандардын ортосунда пикир келишпестиктер болуп, ташатуу ок атуулар орун алган. Андан жабыр тартып каза болгондор да бар. Аларга карата эки тараптуу тергөө группалары түзүлгөн. Алар биргеликте иш алып барып чыгымдар аныкталат. Ал эми тиешелүүлөр жоопко тартылмакчы. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Баткен облустук ооруканасына барып, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесиндеги чыр-чатактын натыйжасында жабыркагандардан кабар алды. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын маалымат кызматы билдирди. Маектешүүдө вице-премьер-министр толук кандуу сакайып кеткичи аларга үзгүлтүксүз медициналык кам көрүлгөнүн белгилеп, материалдык жардам тапшырды. Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалдын кесепетинен Баткен районунун 4 жашоочусу жапа чеккен. Дарыгерлердин айтымында бардык жабырлануучулардын абалы канааттандырарлык. Өзгөн Кара-Суу жана Ноокат районунда 10 күндүн аралыгында 23 чөө атылды. Иш-чараны биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаменти тарабынан уюштурулуп, жалпы 50дөн ашуун мергенчи тартылган. Жырткычтар акыркы убакта айыл чарбасына жана коён, суур, кекилик, кыргоол сыяктуу жапайы жаныбарларга зыянын тийгизип жаткандыктан рейд уюштурулган. Бул өңдөө рейд башка райондордо да уюштурулуп турмакчы. Мына Токойдун арасындагы жаныбарларды, коён, кыргоолдорду жеп жок кылып аткан чөбөрүнү жок кылуу үчүн бригадаларды түзүп келдик эле. Чогуу обход кылып, мына компроматтын өдө ягынан баштап жогорку айылга чейин чөөгө аңчылык кылып 6 чөө аттык.
Араван райондук ички иштер башкармалынын кызматкерлери мыйзамсыз баңгизат сатып жүргөн кылмыштуу топту колго түшүрдү. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 16 мартта Сырт айылынын 1982 жылы туулган тургуну жана ошол эле айылдын 1995 жылы туулган тургуну баңгизат сатуу максатында өздөрүнүн унаасында бара жаткан жеринен кармалышты. Алардын жанынан 120 грамм баңгизаты табылды. Тергөөнүн жүрүшүндө колго түшкөн жарандар баңгизатты Араван районунун 1970 жылы туулган тургунунан алганын айтышкан. Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө ал жарандын үйү тинтүүгө алынып, жалпы салмагы 874,65 граммды түзгөн баңгизат жана 1,2 грамм баңгизаттын уругу табылды. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына 1 сутка ичинде 223 бейтап кайрылган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин билдиришти. Кайрылгандардын ичинен 143 жаш балдар, кайрылгандардын 72си ооруканага жаткырылган. Алардын 57си жаш балдар болгон. Курч мүнөздөгү вирустук инфекциялар менен 60 адам кайрылса, алардын 27си ооруканага жаткырылып, 33 бейтапка амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Кызамык менен 5 бейтап кайрылып, бардыгы ооруканага жаткырылган. Жаңы төрөлгөн балдарын өлүмүн азайтууга багытталган семинар өткөрүлдү. Иш-чараны Саламаттыкты сактоо министрлиги менен ЮНИСЕФ коомдук фонду уюштурган. Окуу семинары 11 марттан 13 мартка чейин Бишкектеги перинаталдык борборунда, ал эми 16 мартка чейин Оштогу облустар аралык клиникасында уюштурулду. Анда дарыгерлер эне баланын өлүмүн азайтууга багытталган тажрыйбаларга ээ болушту. Өткөн жылдын сентябрь айында да ушундай эле окутуулар өтүп, анда 6 төрөт үйүнүн ак халатчандары билимдерин тереңдетүүгө жетишкен. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда төрөт учурунда эне бала көз жумган 200гө жакын учур катталган. Сиздер кабарлардын кезектеги топтом менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылды. Ал үчүн ынтымак чекитке эжи сайты сиздердин кызматыңыздарда. Мен сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.